Bismillah. Assalamu alaikum, hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Bu saparda saparlar, ağalar, atalar. Allah subhanahu wa ta'ala ziyaretleriniz kabul kılsın. Sizin bizim Madina ziyaretimizdagi bir tarihi yer bu Uhud toğusunda şehitler meçidinin yanında 70 sahaba radiyallahu anhum'un kabri bolgon. Bu 70 sahaba radiyallahu anhum'un kabri жайгашкан жайда анан Жабал Урумат деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд казасында Ухуд согушунда 50 сахабаны мына бул дөңсөгө жайгаштырган. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул Ухуд согушу. Ухуд тоосунун жанында болгондуктан Ухуд согушу деп аталынган. Бул исламдын пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага көчкөндөн кийинки жыл хижрат жылы деп айтылат. Ошол хижрат жылдын 3-жылы болот. Андан bir жыл мурун Бадыр согушу болот. Бадыр согушунда Алла субханаху ва таала мусулмандарга эбегейсиз ийгилик берип, Алла таала өзүнүн жардамын көрсөтүп, не кылат? Мушриктерди мусулмандар жеңип алат. Алардын ызасы, жеңилген ызасы, аябай алар ички дүйнөсүн куйкалап, күйгүзүп, ушундай бир алсыз, аз эле, эч нерсеси жок адамдардан биз утуп калдыкпы деп, канча адамдар анын арасында не болгон? Şehit bolup ketken. Kança adamlar anarada şehit bolup ketken. Эми ошолор bir жылдын ичинде Меккеге кайта барышып туруп, не кылышты? Бардык уруулардан бай сөзү өткөн адамдар чогултуп, адам не кылды? Суфьян бин Харб, Утба бин Ваккас жана башка адамдар не кылышты? 3000дей адам топтошту. 3000дей адам топтошуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жана Хамза радиаллаху анхун өлтүрүп, ислам дининин шооласын, жарыгын өчүргөнү алар не кылышты? Ниет кылып, Меккеден Мадинаны көздөй чыкмак болуп калды. Ошону уккан Аббас радиаллаху анху, пайгамбарыбыздын атасынын бир тууганы Аббас радиаллаху анху бир кабарчыны айтты дагы, сен тез арада бул кабарды пайгамбарыбызга тез арада жеткиргин. Булар 3000 адам болушуп, мусулмандарга кол салгандат деди. Ошол кабарчы келип пайгамбарыбызга кабар берди. Пайгамбар сахабалар менен акылдашты. Не кылайлы биз Мадинанын ичинде туруп алар менен жихад кылайлы, сыртына чыгып. Ичине кылайлы, сыртында болайлы, антели минтели ар кандай кеңештер болушуп, пикирлер болуп, анан сыртында ушул Ухуд тоозунун жанына келишип, сахаба радиаллаху анхумдар түн маалы келип жайгашып дагы багымдат намаз окушуп, шамда келип шам намазын окуп, багымдат намаз окушуп, анан бул жака келип пайгамбарыбыз мына бул жерге аркабызда турган Жабал Урумат, бул жер жаачандар дөңсөзү деп коет, 50 сахабаны койду. Ага Абдулла бин Жубейр радиаллаху таала анхуну не кылды? Амир кылып айтты. Силер утулуп баратсак дагы, олжолор бөлүнүп баратса дагы кандай абал болбосун, биз бир риваятта келет, бизди куш чукуп жеп, жок болуп баратсак да түшпөгүлө деген бекем буйрук берип туруп, 50 сахабаны ушул жерге койду, аркадан келип душмандар кол салбасын деп. Ошону менен сахаба радиаллаху анху бул тушта бул тараптан мушриктер келген, мо бакчалар тараптан мушриктер келишкен. 3000 мушрик. 3000 мушриктин алардын 700дөйү жаачан, 200 зоотчон 700. Алардын 200 атчан, 300 төөчөн, анан 15 аял аркасында буларды не кылып, силер эркексиңер, эркектиңер кайда, булар жеңбесиңер, аркага кетсеңер уят болосуңар деген сыяктуу сөздөр менен аркасында 15 аял 3000дей адам болушуп келишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 1000дей болуп Мадинадан чыккан, бирок Абдулла бин Убай деген мунафыктардын амири не кылды? Бул жихад жото жакшы эмес, бул пайгамбарыбыз менин оюм алган жок, бул чыныгы жихад эмес, кылсаңар сооп таппайсыңар, антези минтезиңер деп өз мунафыктардан болгон не кылды? Арасынан 300дөйүн алып кетип калды. Пайгамбарыбыз 700дөй сахаба менен бул жерге келип жайгашты. 700дөй сахаба менен жайгашып, алардын ичинде экели атчан. Алардын ичинде экели атчан. 200дөй зоотчон, калгандары мындай эле. Даже 100дөй да зоотчон деген тарыхта айтылган. Ошондой эле абалла келишти. Бирөөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда, бирөөсү Бурда радиаллаху таала анхуда. Ошону менен не болду? Пайгамбарыбыз сахаба радиаллаху анхумдардан бир-бирден батырлар чыгарышып, биринчи эле бисмилля деп чыкканда, сахаба радиаллаху анхумдар жеңип баштады. Али радиаллаху анху дагы ушул жер батырлыгын көрсөткөн, Хамза радиаллаху анху батырлыгын көрсөткөн. Ошентип мусулмандар кыскасы эмне баштады? Жеңип баштады, мушриктер чегине баштады. Андан кийин бул жакта сахабалар айтты, бизге деген буйрук кылынган убакыт бүттү окшойт.
бардык уже олжолор алына баштады. Булар жеңишке жетти, бүттү уже. Мушриктер кетти деген ойдон бул жактан бир риваятта 38 киши. 38 түшүп кетти, 12'de калып калды. Ошол учурду бул жактан келген оң жагын баягы эмелердин аскерлерин, мушриктин аскерлерин оң колун башкарган Халид бин Валид радиаллаху анху эле. Оң колун башкарган. Ошол мындайынан келип, аркасы менен келип туруп, ошол 50 жаачандын 38 түшүп кеткен эле, 12'сине кол салып, ушул жерде не кылды? Булар 12 сахабаны шейит кылды. Ошол менен булар мусулмандар аркасынан келип кол салып, мусулмандар кичине жеңилүүгө, кичине учурады дагы мындайынан барып, бул дөңсөгө не болду? Тирелди. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мушриктер дагы кол сала башташты. Ошол абалда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга не болду? Таш ыргытышты. Таш ыргытканда пайгамбарыбыздын маңдайкы тиши сынды, ээги айрылды пайгамбарыбыздын. Анан зоот кийими чекесине кирди. Ошондой абалда пайгамбарыбызга кичине жаракат учурады. Ошол учурда шайтан алейхилана, шайтан өңдү инсан же шайтан алейхилана өзү не кылды? Ошентип атып Мусаб бин Умайр радиаллаху анху да шейит болду. Мусаб бин Умайр радиаллаху таала анху не болду эле? Пайгамбарыбызга окшош сахаба эле. Меккеден Мединага келип, пайгамбарыбыздан мурун келип, ислам динин жайылтып, пайгамбарыбызды күтүп алган адам эле. Пайгамбарыбызга кудум 100% окшош эле да. Ошол пайгамбар сахаба радиаллаху анху жерде шейит болгондо, шайтан алейхилана не кылды? Жарыя кылып жиберди. Пайгамбар кайтыш болуп кетти депчи. Ошондо мусулмандар аябай баягы эмеге алдырышып, жада калса мусулмандарга дагы бири-бирине кылыч шилте берген деңгээлге өздөрүн жоготуп жиберишти. Ошентип мусулмандар Мусаб бин Умайр радиаллаху анху кайтыш болгондон кийин жанагындай жаман туура эмес товар элен жүрүп кеткен сахабалардын бардыгы өздөрүнүн кичине жоготушту. Ошол учурда не болду? Мусулмандарга кол салуу болуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден жаракат алды. Ушул жерден караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаракат алды, кыйналышты, бирок Алланын жардамы менен кайра бир топтолушуп мушриктердин баарын кубалап, анан ушул жерден 70 сахаба не болду? Шейит болду. Хамза радиаллаху анху шейит болду. Хамза радиаллаху анхуну Хабашалык кул болгон Вахши бин Харб деген сахаба болот кийин. Ошол не кылат? Бул таштын түбүндө бекинип, мүмкүнчүлүк тапкан аракет кылып, бул найзачы болгон. Найза менен атып, ошо менен Хамза радиаллаху анху өлтүрүшөт. Хамза радиаллаху анху жөн өлтүрүшүбөстөн кийин не кылат? Анын боорун суруп, чайнашат, кулактарын кезишет. Ошентип сахаба радиаллаху анхумдарга ушул жерде баягы исламдагы эң чоң баягы сыноолор келген ушул жер. Анан сахабалар ар бир жерде шейит болгон жерлерде не кылынат? Кабырлары коюлат. Ар бир жерде коюлат. Ошентип ар бир жерде коюлат. Кийин канча бир жыл өткөндөн кийин бул жерге сел каптап, сахабалардын денеси жердин бетине чыгып калат. Ошондо ошол учурдагы тарыхты жазган адамдар айтат, ошол учурда дейт караңыз, адамдар сахабалар кайсы күнү кайтыш болсо, денеси канча бир жыл айында суу сел сыртка чыгарганда карасак, ошол кайтыш болгон күндөгүдөй денелери баягы свежий бойдон экен дейт. Ошол жерден биз көрдүк, Хамза радиаллаху анхунун денесин таптык депчи. Анан суроо берилет экен, Хамза радиаллаху анхунун денеси экен кайдан билдиңер десе, кулагы кезилген абалда, баягы боору баягы көкүрөк жагы ачылган абалда, ошону табып не кылдык? Бул жерге кабырга койдук кайра дейт. Мына монтип кийин ошонун баарын 70 сахабанын баарын топтоп туруп, ушул жерге не кылышкан? Жайгаштырышкан. Анан ошол мына бул мечиттин аты Масжиду Шухада, шейиттер атындагы мечит болуп айтылат. Бул тоо болсо Ухуд тоосу, Ухуд тоо деген бул жалгыздыкты, ахаттан алынган жалгыздыкты түшүндүрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд тоо боюнча көп хадистерде, мисалдарда айткан. Ошондой эле пайгамбардын айткан сөзү бар. Нахну нухиббул жабал, биз жабалды жакшы көрөбүз. Ва хуа юхиббуна, жабал баягы Ухуд тоосу, биз Ухуд тоосун биз жакшы көрөбүз. Ухуд тоосу дагы бизди жакшы көрөт деген пайгамбар ушундай сөздөрдү айткан. Анан Ухуд тоосу мындайдан карасаңыздар, узундугу 7 километр айтылат, туурасы бир 350 метр болсо, бийиктиги бир 250 метрдин тегерегинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан го, бир курманды эгер Алла үчүн берген болсоңор, Ухуд тоосундагыдай соолуп берилет депчи. Мына ушул тоону мисал кылып айткан болчу. Мына урматтуу мусулман биртугандар, бул жерде биз ала турган нерсе сабак. Аз болсо дагы толук Аллага таянгандыктан толук ийгилик болду. Ортодон сыноо эмнеге келди десе, биз сахабаларды ыкылассыз болду дебейбиз, итаатсыз болду дебейбиз, олжого кызыгып кетти дебейбиз. Бирок булардан неден кот иштихади ката болуп калды. Булардын пайгамбарыбыз бизге буйрук берген убакыт бүттү, окшойт деп не кылды? Алардын итаатсыздык сүрөтү көрүнүп калды. Амирине укпай түшүп кетип калышты.
Андан кийин олжо бөлүнүп атат, кой барып үлүшүбүзгө ээ болойлу дешти. Буну не коет? Иштихади ката деп коет. Буну баягы булардын адамдык катасы. Бир туура эмес, бир итаатсыздык кылган жок. Балким булардын түшүнүгүндө бизге буйрук берилген убакыт бүттү окшойт деген баягы ой туура эмес, баягы оюндагы булардын туура эмес чечиминен улам не болду? Буларга мусулмандар тарапка аябай сыноо келди. Ошондон улам айтылат, урматтуу мусулман туугандар, кайсыл мамлекетте баш ийүү болсо, кайсыл мамлекетте ыхластуулук болсо, кайсыл мамлекетте ынтымактуулук болсо, ал мамлекет өнүгө өсөт дейт. Кайсыл үй бүлөдө ынтымак болсо, ар бир адам кылган ата, бала, апа, аял күйөө кылган ишинде ыхластуу боло турган болсо, ана ынтымактуу болсо, бири-бирине баш ийүү болсо, ал үй бүлөдөгү ийгиликтин үстүндө, бактылыктын үстүндө болот дейт. Мына урматтуу мусулман туугандар, бул жихадка келгенде пайгамбарыбызды жана Хамза радиаллаху анхуну өлтүрөбүз деген эң сөймен келген. Хамза радиаллаху анхуну өлтүрүштү. Анткени Хамза радиаллаху таала анху Вахши радиаллаху анхунун кожоюну болгон. Кийин сахаба болот. Ошону бир тууганын Бадырда өлтүргөн эле. Ошол үчүн Вахши радиаллаху анхуну жалдап келгенде бул. Бол сен башка согушпай эле кой. Бол сен Хамзаны эле кара, ошону өлтүрсөң бол сен кулдугунан азат болосуң деп. Ошондо Хамза радиаллаху анху өлтүрүп, кийин кулдугунан азат болот. Кийин Вахши радиаллаху таала анху айтат, эме депчи, мен дейт, мен бир гана ошону аңдып жүрүп аттым, өлтүрүп бүткөндөн кийин мен таштын түйүнө барып эс алып отурдум дейт. Менин бир эле вазифам бар эле ошол эле болчу депчи. Анан Вахши радиаллаху анху кийин сахаба болот. Ошондой эле Халид бин Валид радиаллаху анху кийин сахаба болот, билесиздер. Бирок Вахши радиаллаху анху кийин сахаба болуп, Таифтик жамаат менен пайгамбарыбызга Мадинага келип, Фатхул Маккадан кийин пайгамбарыбыздын өмүрүнө бир жыл калган учурларда келип сахаба болот, иман келтирет. Ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, сени исламың машалла Аллах кабыл кылсын. Бирок мен Хамза радиаллаху анху сени көргөндө ошол учурдагы нерсени эстеп, пайгамбар бир тууганыма болгон баягы ички дүйнөмдөгү күйөтүм сага жаман кароо, жаман нерсе назарыма калып калба, дайыма мен көзүмө көрүнбөстөн жүргөнүңө аракет кыл дейт. Ошондон улам пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөнгө чейин не кылат? Бул пайгамбарыбыздын аркасында отуруп сабактарына катышып жүрөт. Андан кийин мен ушу исламга бир жакшы иш кылып туруп, пайгамбарыбыздын бир тууганы Хамзаны өлтүргөндөй бир исламга бир дагы бир жакшы салым кошсом, ошону бир ордун жапсам деген өкүнүч менен жүрөт. Кийин пайгамбарыбыздын доорунан канча бир жылдан кийин Мусайлама Каззаб деген пайгамбармын деген өзүнү жар салган адам чыгат. Ошону ушул не кылат? Хамза радиаллаху анхуну баягы найза менен сай өлтүргөндөй, Мусайлама Каззабты дагы не кылат? Ушул Вахши радиаллаху таала анху не кылат? Ошону өлтүрүп, кийин анан кийин айтат, мына мен көкүрөгүмдөгү исламга болгон баягы салым кошсом деген эң сөйүмдү ушу менен ишке ашырдым деп. Бул жерден көп сахабалар Гасилул Малаика Ханзала радиаллаху анху ушул жерде эмне болот? Шейит болот. Гасилул Малаика дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мен көрдүм Ханзала радиаллаху анхуну дейт. Периштелер дейт, мындай бир топурчактын суулары менен келип дейт, не жуундурушту дейт. Гасилул Малаика. Ошондон улам айтылып калган. Бул сахаба радиаллаху анху ушундай бай жихадка кечип калбайын деп, уйкудан турар замат гусул албастан эле түз жихадка келген экен да. Түз жихадка келген, ушу жерден шейит болгон. Анан пайгамбарыбыз жана суунун гусул периштелер гусул алдырганын угуп, анан үй бүлөсүнөн барып Жубайынан сураганда, ошол не кылган? Ошол баягы таң аттырар замат эле не кылган? Түз эле жихадка Алланын жолунан бир дагы минут кечикпестен жетип барайын деп, гусул албастан келип, ошо жихадта шейит болгон. Мына бул жерде Мусаб бин Умайр, Хамза радиаллаху анху, Абдулла бин Жубайр радиаллаху анху, Гасилул Малаика, Ханзала радиаллаху анху жана башка сахаба радиаллаху анхумдар не кылышкан? Бул жерде чоң курбанчылыктар кылган, өтө чоң тарыхый Ухуд тоосу деп, Ухуд тоосунда болгон чоң тарыхый салгылашуу болгон. Эми кыскача ушул жер түшүнүктүү эле болду окшойт. Анан урматтуу мусулман мыртыгана, сиз менен биз мына Умура, Мекке Медина сапарда пайгамбарыбыз баскан жерлерде жүрүп жатабыз. Пайгамбарыбыз баскан жерлерде. Ошого ниет кылайлы, бул жактан пайгамбарыбыз өмүр баян окуганга, үйгө барып да окуганга, бир жылда бир жолу пайгамбарыбыз өмүр баянын балдарыбызга үй бүлө менен окуп берип, сиз менен биз бир жылда бир жолу жок дегенде пайгамбарыбыз өмүр баян окуп турганга иншалла ниет кылайлы. Үй бүлөбүздө ынтымактуу, ыхластуу болгонго, жана күйөөлөргө баш ийгенге, ал эми балдар болсо апасы биригип туруп өзүнүн жамааты менен атасына баш ийгенге ынтымактуу иншалла өмүрүбүздүн акырына чейин өмүр сүргөнгө ниет кылайлы. Анан урматтуу мусулман туугандар, бир акыркы сөз, кайсы жерге зыяратка барбайлы, эң ушул дуаны сөзтүдө кылайлы. Я Алла, ушул жерге бир жылда бир жолу жок деген алып келип тур, я Алла деп. Ушул дуаны кылайлы, иншалла жылда келип турасыздар, Алла насип кылса. Азыр мына оң жакка басып туруп, сахаба радиаллаху анхумдарга барып учурашайлы.
Kırgızça manisi uşul жерде жаткан şehit sahabalar kabir ээлери силерге Алланын саламы тынчтыгы болсун. Силерге жана өзүбүзгө аманчылык тилейбиз. Биз дагы жакында кабырга келип кошулуучуларданбыз, өлүм дамын татуучуларданбыз деген мазмунда барып салам айтып туруп, ана Кудайым уруксат этин автобусубуз кызарып, жаркырап көрүнүп турат. Ошол жака оролуп турайлы. Эч кимден эч кандай суроо жокпу? Жок, бул жерде намаз окуйбуздар азыр. 2 кыбылал мешит бар, намаз окуйбуз. Мынакей туугандар, ушул жерде 70ге жакын сахабалардын кабыры мына ушул жерге коюлган. Ушул Ухуд согушундагы, Ухуд казатындагы кайтыш болгон жаңы эле биздин умра башчылык айтып өткөндөй, сахабалардын ушул жерге шейит кеткен сахабаларды ушул жерге коюшкан. Ошондо бир жерде канча мени 70ге жакын.